Diamond Princess кемесинде коронавирус жұқтырып алгандардын арасынан 2 киши каза болду. Бул тууралуу World Japan басылмасы жазды. 19 февралдагы маалыматка караганда кеменин ичинде 3700 адамдын 621 вируска кабылганы аныкталган. Бүгүн бейшемби күнү Япония бийлиги Diamond Princess лайнеринин 2 жүргүнчүсү коронавирустан каза болгонун айтышты. Алар 87 жаштагы эркек жана 84 жаштагы аял экөө тең япон жарандары деп айтылат макалада. Адистер аларды өткөн аптада эле кемеден түшүрүп ооруканага жаткырышкан. Белгилей кетсек, 3,7 миң жүргүнчү менен саякатка чыккан Diamond Princess кемеси 5 февралдан бери карантинде болчу. Бирок 19 февраль күнү андан карантиндик кырдаал алынып салынган. Анын бортунда бир кыргызстандык бар. Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрына Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухань шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алганын билдирген. Адистер оорунун козгоочу коронавирус nCoV 2019 экендигин аныктап, эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал деп жарыялашкан. Учурда коронавирус жұқтырылгандардын саны Кытайда 74,10 миңге жетти. 2118 миң адам каза болсо, 16155 бейтап сакайып чыкты. Маалымат блог Спутник KG. Президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстан Борбор Азиядагы эң алдыңкы өлкө болууга максат койгонун билдирди. Мамлекет башчы өлкөнү өнүктүрүү үчүн бүт органдарды санариптештирип, коррупцияны жоюу аракети көрүлүп жатканын белгиледи. Бул санариптештирүүнү мен ойлоп тапкан жокмун. Бүт дүйнө жүзү эң алдыңкы технологияларды колдонуу менен өнүгүү жолунда түшүп жатат. Тилекке каршы биз кеч баштадык, артта калдык, бирок биз абдан амбициялуу максат койгонбуз. Борбор Азияда эң алдыңкы мамлекет болобуз деген амбиция менен иштеп жатабыз. Коррупцияны жоюунун бир гана жолу бар, бул санариптештирүү. Ошондуктан бул менин өзгөчө көзөмөлүмдө, президенттик негизги багытым болууда, деди Жээнбеков. Чет өлкөдөн келип Кыргызстандын аймагында иштеп жаткан мигранттарга патент берүү каралган мыйзам долбоору сунушталды. Аталган мыйзамды депутат Исхак Пирматов демилгелеп, долбоор бүгүн парламентте биринчи окууда каралды. Демилгечинин айтымында патенттин 1 айлык баасы 500 сом бекитилет. Анын натыйжасында жылына жергиликтүү бюджеттерге 700 миллион сом түшөт. Бүгүнкү күндө өзбек жарандары Өзбекстанга чектеш аймактарда эле эмес, Нарын, Ысык көлгө чейин келип курулуш, дыйканчылык тармактарында иштеп жатат. 60 күн визасы жок жүрүүгө уруксат берилген режимдин негизинде жүрүшөт. Бирок мындан мамлекеттик казына эле эмес, жергиликтүү бюджеттерге да бир тыйын түшпөйт. Алардын төлөгөн акчасы милиция жана башка укук коргоо органдарынын чөнтөгүнө кетип жатат. Биз ушул жагдайды жөнгө салып, мыйзам талаасына кийирүү максатында көздөп жатабыз, деди Пирматов. Депутат эгер мыйзам кабыл алынса, эмгек мигранттардын патентке төлөгөн акчасы айыл өкмөтүнүн бюджетине түшөрүн белгилеп, каражат менен айылдагы көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүн кошумчалады. Биз орточо эсептеп көрсөк, жылына 700 миллион сом чогулат экен. Салык кызматы жергиликтүү бийлик менен биргеликте эмгек патент берет. Сунушталган мыйзамда эмгек мигранттары келгенде биринчи салык кызматынын бөлүмдөрүнө каттоого турат. Ал кайсы айыл өкмөтүнүн аймагында иштесе, патенттин акчасын ошого төлөйт. Бүгүнкү күндө алар миграция кызматы берген квотанын жана чакырган юридикалык тарап менен түзүлгөн эмгек келишиминин негизинде иштеп жатышат. Бирок анын жолдору татаал болгондуктан мыйзам иштебей калууда, деди депутат. Мыйзам долбоорун демилгечилерине берген мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча жыл сайын чектеш мамлекеттерден 300 миңден ашуун жаран каттоого турат. Ал эми 2019 жылдын 8 айында Кыргызстанда 280.239 чет элдик жаран катталган. Карай келсек, Казакстандын 9345, Тажикстандан 6173, Кытайдан 18141, Өзбекстандан 246580 адам келген. Каттоого турбай иштеп жүргөндөрдү кошкондо мындан дагы көп болушу мүмкүн. Ошол эле учурда миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов былтыр Кыргыз Республикасынын аймагында иштөөгө расмий түрдө 96 гана өзбек жараны уруксат алганын билдирди. Маалымат блог Спутник KG. Жалал-Абадта 5 жаштагы кызды зордуктоого аракет кылуу фактысы катталган. Бул тууралуу Жалал-Абад шаарынын укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин кезектеги отурумунда айтылды. Маалым болгондой, шаар аймагында 2018 жылы жаш чет элдиктерге жасалган зордук зомбулуктун саны өскөндүгү байкалган.
Укук коргоо органдары, мугалимдер жана шаар тургундары катышкан жыйынындагы каладагы жашы жете элек балдардын ден соолугун кароо, билим алуу укуктарын колдоо, алардын катышуусундагы ар бир түрдүү кылмыштарды азайтуу жана профилактикалык иштерди күчөтүү маселеси каралды. 2017 жылга салыштырмалуу 2018 жылы жаш жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган зордук зомбулуктун саны өскөндүгү байкалат. Алсак 5 жаштагы кызы жана 3-класстын окуучусун зордуктоо фактысы катталып, кылмышкердин бири 15 жылга, экинчиси 20 жылга эркин ажыратылган. Ал эми 2019 жылы мындай көрүнүштөр катталбай койгон жок деп айта албайбыз. Анткени былтыркы жылы да 5 жаштагы кызы зордуктоого аракет кылуу фактысы катталган. Бул маселенин үстүндө мектепте мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин алып баруу абзел, деди Жалал Абад шаарынын прокурору Арсланбек Мурзаев. Мындан сырткары өткөн жылы шаар аймагында суицид боюнча бир факты катталганын, Базар Коргон районунун 2002 жылы туулган тургуну өз өмүрүнө кол салганын кошумчалады. Ал эми кала башчысы Мураталы Тагаев шаарда катталган кылмыштарды болтурбоо багытында ар кандай түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтты. Маалымат Блак, Турмуш KG. 2019 жылдын 21 декабрына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,6 миллиард долларды же сом менен эсептегенде 319,5 миллиард сомду түзөт. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында карыз министринин орун басары Борбордук казналыктын директору Марлен Амандыков билдирди. Анын ичинен тышкы карыз 83,9% же болбосо 3 миллиард 900 миллион долларды. Ал эми ички карыз 16,1% же 700 миллион долларды түзөт, деди ал. Маалымат Блак, Эл Гезит KG. Ирандын МИИР кабар агенттиги өлкөдө коронавируска кабылган 2 адам ооруканада көз жумганын билдирди. Ошол эле учурда өкмөттүн маалымат кызматы өлкөдө буга шектелген дагы 2 адам текшерүүдөн өткөнүн, жыйынтыктары жакшы чыкканын белгиледи. Оору Кум шаарынан катталган. Ирандын саламаттыкты сактоо министри Касым Жамбаи англис тилинде жарыялаган YGS кабар агенттигине маек берип, көз жумган 2 адам тең Ирандын жарандары болуп тастыктады. Ушул мезгилге чейин Кытайдан коронавирустан улам 2000ден ашык адам көз жумса, ооруну жоктурган 75.199 учур катталды. Алмазбек Атамбаев күнү-түнү дарыгерлердин медициналык көзөмөлүндө турганын УКМКдан билдиришти. Учурдагы Атамбаевдин абалы туруктуу, айыпталуучу тарабынан эч кандай даттануулар жок. Эгерде бар болгон болсо, албетте дарыгерлер дароо жардам берет деп белгиледи УКМКдан. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев тамактануудан баш тартпаганын кошумчалашты. Ал УКМКнын СИЗОсундагы бардык кармалуучулардай эле өз убагында азык менен камсыздалууда. Мындан тышкары Атамбаевге жакындарынан жана туугандарынан дайыма жөнөтүүлөр келип турары белгиленди. Кечээ Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадырбек атасынын ден соолугу кескин начарлаганын жазып чыгышкан. Маалымат Блак, Элдик медиа. Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионатынын финалына чыкты. Мелде ушул тапта Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жатат. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматына ылайык, Айпери Медет кызы кыз келиндер күрөшүнүн 76 килограммга чейинки салмакка килемге чыгып, Мелдештин финалына жетти. 76 килограммга чейинки салмакта 7 балбан кыз 2 тайпага бөлүнүп көрүшүүдө. 1-8 финалда Айпери Медет кызы өзбек балбаны Муслиха Моминованы 11-0 эсебинде жеңип, бирок чейрек финалда жапониялык Хурея Миногава Сузукиден утулуп калды. Тайпада 2-чи орунду ээлеген үчүн Айпери жарым финалда күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алып, анда казак кызы Эльмира Сыдыкованы 5-1 эсебинде жеңип алды. Алтын баги үчүн эми Айпери чейрек финалдагы атаңдашы Хироя Миногава Сузуки менен күч сынашат. 21 жаштагы Айпери Медет кызы кыздар арасында Азия чемпионатынын алтын жана күмүш, дүйнө чемпионатынын күмүш байгесинин ээси, жаштар арасында дүйнө чемпиону, ошондой эле Жайкы Азия оюндарында жана 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган. Бүгүн кыз келиндер күрөшүнүн 59 килограммга чейинки салмакта Назира Марсбек кызы килемге чыгып, экинчи кармашына жеңилип, Мелдештен четтетти. Спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионаты 18 февралда башталган. Алгач грек-рим күрөшүнөн Мелдештер өтүп, кыргыз балбандары Азат Салидинов менен Жоломан Шашанбеков күмүш байгелердин ээси болсо, Роман Ким, Ринат Ильязулу менен Руслан Сараев коло медаль тагынды.
Орусияда 6 кыргыз жаран экстремизмге шектелип камакка алынды. Орусиянын Москва шаарында экстремизмге уюм түзүүгө шектелип, Кыргызстандын 6 жараны кармалды. Алар Мешанкс райондук сот тарабынан март айына чейин соттолгонун орусиялык басмалар жазды. Алар Орусия Федерациясынын аймагында тыюу салынган таблиги жамаат уюмунун мүчөлөрү катары шектелип, Орусиянын Ички иштер министрлиги жана федералдык коопсуздук кызмат тарабынан кармалган. Уюмдун мүчөлөрү чогулуп таблиги жамааттын идеологиясын жайылткан. Кармангандар жашаган жерден экстремисттик адабияттар, анын ичинде Орусиянын юстициясы министрлигинин экстремисттик материалдар боюнча тизмесине кирген адабияттар жана тыюу салынган белгилер табылды деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда таблиги жамаат диний агымына тыюу салынган эмес.